Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Бишкекте 2 унаа сүзүшүп, биринин мотору жолунуп кеткен. Каракылжада түнгүсүн балдарын көзөмөл кылбаган 5 ат энеге айыппул салынды. Разаков шаарында көзөмөлсүз жүргөн жылкылар кармалып, ээлерине айыппул салынды. Бишкекте 13 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө себепкер делген айдоочу 1 айга камалды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте 13 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө себепкер делген айдоочу 1 айга камалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарган. Ага ылайык жашы жетелик шектүү Чүй облусунун Вознесеневка айылындагы номер 14-түзөтүү мекемесинин тарбиялоо колониясына камалган. Эске салсак, жол кырсыгы 18 октябрь күнү Борбордун Бөкөнбаев менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Lexus менен Toyota Camry кагышып, экинчиси тротуарга чыгып кетип, 4 кишини сүзгөн. 13 жаштагы өспүрүм ошол жерден каза болгон. Кайгыл милициясы Toyota Camry автоунаасынан 17 жаштагы өспүрүм айдап бара жатканын белгилеген. Булак Спутник KG. Разаков шаарында көзөмөлсүз жүргөн жылкылар кармалып, ээлерине айыппул салынды. Бул тууралуу медиадан кабарлашты. Маалыматка караганда шаардын Борбордук аянтында жана Самат Садыков эс алуу багында жана ошондой эле шаардын башка аймактарындагы көрүктөнүрүү үчүн тигилген гүлдөрдү, бактарактарды жеп, шаардын ички көчөлөрүндө ыңгайсыздык жараткан көзөмөлсүз жылкылар кармалды. Медиа жана райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери биргеликте 16 баш жылкынын ээлерине мыйзам чегинде түшүндүрүү иштери менен биргеликте 20 000 сомдон айыппул салышты. Булак Турмуш KG. Каракылжада түнгүсүн балдарын көзөмөл кылбаган 5 ат энеге айыппул салынды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Каракылжа райондук ички иштер бөлүмү тарабынан өспүрүмдөр арасында укук бузуулардын жана тартип бузуулардын алдын алуу максатында өспүрүм түн аталышындагы рейд өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, балдарды коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери жана мектеп мугалимдери активдүү катышты. Алар бир нече топко бөлүнүп, район аймагындагы компьютердик клубдарды, спорттук аянтчаларды жана жаштар көп чогулган жайларды кыдырып, түн ичинде жашы жетелектердин жүрүүсүнө көзөмөл жүргүзүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте 2 унаа сүзүшүп, биринин мотору жолунуп кеткен. Түндө Деуланос унаасы Фрунзе көчөсү менен бара жатып, школьный менен кесилиштен артка кайрылган. Ошол учурда каршы тилгеде келе жаткан Skoda Octavia менен кагышкан. Натыйжада Деуланастын айдоочусу оң ийинен жаракат алып, сол буту сынып, ооруканага жаткырылган. Тажик мушкери кыргызстандык Марсель Нурланбек уулуна роза гүлүн берип, ачуусуна тийген, кийин ал утулуп калды. Тажикстандык мушкери Мухаммад Ризвон Кахоров көз караштар таймашында кыргызстандык Марсель Нурланбек уулуна роза гүлүн берип, ачуусуна тийди. Спортчулар Казакстанда Алаш Прайд турниринде жолугушкан. Кыргызстандык спортчу 1 раундда таңдашын жеңип, алар кийин дагы мушташа кеткен. ЖМК Чикагодо мигранттарга каршы рейдте Кыргызстандын жарандары кармалууда. Социалдык тармактарда жана жергиликтүү маалымат каражаттарында Чикагодо мигранттарга каршы рейдтер жүрүп жатканы тууралуу маалыматтар тарууда. Анда федералдык агенттер АКШда мыйзамсыз жүргөндөрдү издеп жатканы, рейдтер Охайо эл аралык аэропортунун жанында такси айдоочулар үчүн популярдуу жерде жүрүп жатканы айтылат. Жума күнү 17 октябрда операция бир күндө 2 жолу, акыркы жолу саат 14-15 чамасында жүргүзүлүп, жыйынтыгында өлкөдө мыйзамсыз жүргөн 12 адам кармалган. Мындай окуялар буга чейин кыргызстандыктар кармалган ТЖМ жана Гобелен аймактарында катталган. Кармалгандардын бирин достору менен жума намазга барганда унаа токтотуучу жайдан алып кетишкен. Дагы бир кыргызстандык үйүнүн жанынан тамеки чеккени чыкканда кармалган.
Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.